Кабарлар маалымат программасы, студияда Диана Нурлан кызы. Бостери айылында эс алуучунун өлүмү боюнча шектөөлөр кармалды. Мурда маалымдагандай 6 августунда Бостери айылынын аймагында жайгашкан пансионаттардын биринин жанынан Талас облусунун 23 жаштагы тургуну АБнын өлүмү боюнча сотко чейинки өндүрүш ишин ар тараптуу жана объективдүү териштирүү максатында Кыргыз Республикасынын ИИМдин жана Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын тажрыйбалуу милиция кызматкерлеринен турган атайын тергөө ыкчам тобу түзүлгөн. Бул факты кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122-беренеси адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголгон. Түзүлгөн атайын тергөө ыкчам тобу тарабынан каза болгон жарандын өлүмүнүн себептерин аныктоо үчүн көлөмдүү иликтөө иштери турмушка ашырылып, кошумча күбөлөр аныкталып, алар менен сурамжылоо иштери жүргүзүлгөн. Талас облусунун 23 жаштагы АБнын өлүмүнүн себебин аныктоо максатында кошумча соттук, медициналык жана соттук химиялык экспертизалар дайындалган. Андан тышкары тергөө ыкчам иштеринин жүрүшүндө 100дөн ашык жарандар суралып, анын ичинен 44 күбө окуя боюнча көргөзмөлөрүн беришкен. Көрүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын натыйжасында кылмышка шектүү жарандар аныкталып, Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы өткөрүлүп берилди. Алар мурда соттолгон Бишкек шаарынын 32 жаштагы ББ, Ысык Көл облусунун Бостери айылынын тургундары 28 жаштагы ЖР жана АУ, ошондой эле 29 жаштагы ЭА болуп чыгышты. Ысык Көл райондук соттун чечими менен шектүү жарандарга карата тергөө амалдарын өткөрүү мезгилинде 2 айга камакка алуу баш коргоо чарасы кабыл алынды. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында окуянын жагдайлары жана себептерин аныктоо боюнча тергөө амалдары уланууда. Кыргыз Республикасынын ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын Жалал Абад облусту боюнча башкармалыгы ыкчам маалыматка ылайык 2023-жылдын 4-июль күнүнө Жалал Абад облусунун Сузак районунун аймагында А аттуу жаран баңгизатты ийри өлчөмдө сатып жана таратып жүргөндүгү тууралуу маалымат алынган. Кылмыш иши боюнча жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө А аттуу жарандын өздүгү аныкталып, ал Сузак районунун Сузак айылынын тургуну, 1997-жылы туулган Т.А. экендиги аныкталган. Кылмыш иши боюнча ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө 2023-жылдын 11 август күнү Сузак районунун Сузак айылынын үйүнө тинтүү жүргүзүү учурунда үйүнүн короосундагы сарайдын ичинде каптарга салынган банкалардын арасында 2 даана скотч менен урулгон өзгөчө кескин жити бар, салмагы болжол менен 2 килограммга жакын баңгизат табылып алынган. Алынган заттарды так аныктоо максатында атайын соттук химиялык экспертиза дайындалган. Ал эми кармалган шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында жайгашкан Алтын көл эс алуу жайында ИИМдин атайын багыттагы полкунун кызматкерлери, милициянын старшинасы Дуулат Азатов жана милициянын старшинасы Шайхидин уулу Бекмырза көл жегинде коомдук коопсуздукту камсыздап жүргөн учурда көлгө чөгүп бара жаткан жаранды куткарып калышкан. Куткарылган жаран Ысык Көл облусунун Түп районунун 23 жаштагы жараны болгон. Ошондой эле Ысык Көл облусунун Аврора эс алуу жайында эс алып жүргөн Бишкек шаарынын 50 жаштагы тургуну полктун кызматкерлери милициянын старшинасы Эрлан Талгатбековго, милициянын старшинасы Бекболот Кочоровго жана милициянын кенже сержанты Мирбек Табалдиевге ийри суммадагы акчасын жоготуп алгандыгын билдирип, жардам сурап кайрылган. Ошол замат кызматкер эс алуучу жайдын айланасын издешип, 500 000 сом өлчөмдөгү акчаны таап, эсине кайтарып беришкен. Өз кезегинде ыкчам жардам көргөзүшүп, кызматтык милдеттерин так аткарган милиция кызматкерлерине жарандар терең ыраазычылыгын билдиришти. Опуза пара талап кылуу менен жерге суу көзөмөл кызматынын Чүй Бишкек региондор аралык башкармалыгынын жетекчилик курамындагы кызматкерлери кармалды. 2023-жылдын 10 август күнү Кыргыз Республикасынын ИИМдин тергөө кызматына ОС аттуу жаран Айыл чарба министрлигине караштуу жер жана суу көзөмөлү боюнча кызматынын жетекчилигине, ошондой эле жерге суу көзөмөл кызматынын Чүй Бишкек региондор аралык башкармалыгынын башчысы көп өлчөмдөгү айып салам деп коркутуп үркүтүү жолу менен жана опузалоо менен маселени оң жагына чечүү үчүн акча талап кылып жатат. Ошол себептен чара көрүп берүүнү суранып кайрылган. 2023-жылдын 11 август күнү Кыргыз Республикасынын ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын 3 башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө Разаков Киев көчөлөрүнүн кесилишинен 4000 акш доллары өлчөмүндөгү акча каражаты алынып жаткан жеринен Чүй Бишкек региондор аралык жер суу көзөмөл кызматынын башкармалыгынын башчысы, ошол эле министрликтин жер суу көзөмөл кызматынын Чүй Бишкек региондор аралык башкармалыгынын бөлүм башчысы кармалышкан. Учурда тергөө уланууда жана бул кылмышка тиешеси бар башка адамдар боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин УНА мамлекеттик мекемеси 2023-жылдын 12 августунда жергиликтүү бийликтин колдоосу менен Аламедин районунун Таш төбө айылында жаңы сектор ачты. Жаңы секторду Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин УНА мамлекеттик мекемесинин
бөлүмүнүн директорунун орун басары ачты. Сектордун ачылыш аземине ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Исманов, Аламедин районунун акими Тишебаев, Таштөбө айылдык кеңешинин депутаттары, Таштөбө айыл өкмөтүнүн башчысы Мейманов жана жергиликтүү тургундар катышты. Сектор Чүй областынын Аламедин районунун Таштөбө айылында Больничная көчөсү 41 дарегинде жайгашкан. Аталган сектор жоголгон жана эскирген айдоочулук көлүктөрдү калыбына келтирүү, ошондой эле транспорт каражаттарын каттоо жана кайра каттоо кызматтарын көрсөтөт. Калкка мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн жана оперативдүү кызматтардын сапатын жогорулатуу максатында 2023 жылдын башынан бери Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Унаа мамлекеттик мекемеси тарабынан республиканын аймактарында 4 жаңы сектор ачылган жана учурда жаңы бөлүмдөрдү ачуу максатында аймактарда талдоо жүргүзүлүүдө. Адамдын ишмердиги иш-аракеттерден турат. Иш-аракет натыйжаларга сөзсүз алып келген адам мамилелеринин негизги элементи. Ал ар дайым адамдын өз иш-аракеттери үчүн жоопкерчилиги менен байланышат. Заманбап кылмыштуулуктун абалын, тенденциялардын жана сапаттык мүнөздөмөлөрүн талдоодо аларды акыркы жылдары болуп өткөн коомдук аң сезимдин өзгөрүшү менен байланыштыруу керек. Жарандарга кадимки жоосунсуз жорук менен укук бузуунун ортосундагы чекти аныктоо кыйынга турушу мүмкүн. Бир гана эрежени билүү маанилүү. Бир адамдын эркиндиги экинчисинин эркиндиги башталган жерде аяктайт. Бардык кыргызстандыктар жынысына, расасына, тилине, этностук таандыктыгына, туткан динине, жашына, саясий же башка ынанымдарына, билимине, тегине, мүлктүк, кызматтык абалына карабастан мыйзам алдында бирдей экендигин эске алыңыз. Ошондуктан кимде ким мыйзам бузса, кылмыш жоопкерчилигине тартылууга тийиш. Кыргыз Республикасында негизги жазалардын төмөнкүдөй түрлөрү колдонулат. Коомдук иштер, эркиндигинен чектөө, белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу, түзөтүү жумуштары, айып тартиптик аскер бөлүгүндө кармоо, эркиндигинен белгилүү бир мөөнөткө ажыратуу же болбосо өмүр бою эркиндигинен ажыратуу. Урматтуу кыргызстандыктар, мыйзамдан ар кандай четтөө олуттуу кесепеттерге алып келет. Ар бир жаран мыйзамдарды билиши, түшүнүшү жана сакташы зарыл. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.